балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тил сабагы. Келгиле балдар, анда баардыгыбыз жагымдуу маанай түзүп алалы. Карагылачы балдар, бүгүнкү күн чайыттай ачык. Демек бүгүн силердин да маанайыңар күндей ачык. Анда эмесе баардыгыбыз жылмайып коелу. Кана эмесе балдар, өтүлгөн теманы карайлы. 5-көнүгү боюнча тарткан сүрөтүңөрдү, аңгемеңерди, жазган аңгемеңерди WhatsApp аркылуу мага кетиргиле. Андан кийин эрежеге көңүл буралы. Жай сүйлөмдө эмнени айтабыз? Мага мунун дагы жообун жазып кетиргиле. Эми мен силерге суроо берейин. Силер бүгүн кечке эмне кылдыңар балдар? Мен силерден суроо сурап жатам. Демек балдар, эмне себептен мен силерден суроо сурап жатам? Демек бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз суроолуу сүйлөм экен. Кана, анда эмесе балдар, сабактын максатына кайрылалы. Максатыбыз боюнча, суроолуу сүйлөм боюнча маалымат аласыңар, анын айтылыш эрежелерин түшүнөсүңөр, ой жүгүртүңөр, сөз байлооңор, сүйлөмдү туура угуп, туура жазууга калыптанасыңар. Эми балдар, эреже менен, суроолуу сүйлөмдүн эрежеси менен таанышалы. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөмдү суроолуу сүйлөм деп айтат экенбиз. Суроолуу сүйлөм аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, сенин атың ким? Сен канча жаштасың? Демек биз эмне кылып атабыз балдар? Сурап атабыз, Кана, анда эмесе ушул боюнча биз биринчи текст менен иштейбиз дайыма, билесиңер. Ошон үчүн текст менен таанышалы. Мурун өткөнбүз коделек менен акыра деген. Мына ошонун 2-бөлүгү боюнча. Кана мен бир сыйра окуп берем. Бирок каркыраган чөлдө кайда кот? Шагыраган кумдан башка серейген куурай да жок. Айласы кеткен коделек, эми мен кантем? Акыра, жалбырактан мага үзүп берчи, деп сурады. Өзүң эле үзүп жечи, деп акыра моюнун толгоп. Коделек дарактын башына моюнун канчалык созсо да жете албады. Ыйламсырап акырага мынтты. Акыра, кардым аябай ашты. Куркуйга моюнуңан берип турчу, жалбырак үзүп жейин. Жок, коделек. Ал куркуйгамын. Куркуйса да менин моюнум. Мен сага өз моюнумду бере албаймын, деди акыра. Коделек ойлонуп калды. Акырага орунсуз суроо берип, аны капа кылып койгонун сезди. Ал эми кетирген каталыгын уңдугусу келди. Акыра, мени кечирип койчу. Мындан ары орунсуз суроо берип, сени капа кылбаймын, деди. Аны укканда акыра жийип кетти. Макул коделек. Ар кимдин өзүнө жараша моюну болорун түшүндүңбү? Узун моюн эмне үчүн керек экенин билдиңби? Деди ага жалбырак үзүп берип жатып. Ошондон кийин коделек бирөөгө жөнү жок суроо бергенин койду. Ал ошентип акыра менен дос болуп калды. Кананда эмесе силер ушу жогоруда берилген текст боюнча суроолорду түзүп, суроо жооп ойногула. 1-көнүгү мына ушурекиндей аткарасыңар. Эми 2-көнүгүгө көңүл бөлгүлө. Тексттен суроолуу сүйлөмдөрдү таап, туура жана таза көчүрүп жазгыла. 3-сүйлөм. Демек тамгадан сөз курап, сөздөн сүйлөмдү курап түзгүлө дагы. Түзгөн сүйлөмүңөрдү жай сүйлөм түзүп туруп суроолуу сүйлөмгө айландыргыла. 4-көнүгү. Суроолуу сүйлөмдөрдөн мисал жазып, класстер түзгүлө. Демек класстерди билесиңер өзүңөр. Эми балдар, мен
бүгүнкү сабагыбыздын максатына кайрадан кайрылалы. Демек, силер суроолуу сүйлөм боюнча маалымат алдыңарбы? Эрежелерин түшүндүңөрбү? Туура жазууга калыптандыңарбы? Демек, максатыбызга жеттик. Кана эндемесе, үйгө тапшырма. Жогорудагы сүрөттөрдү көрүп турасыңар да, ошол сүрөттөр боюнча жай сүйлөм жана суроолуу сүйлөмдөрдү түзгүлө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.